Бүгүн элетели кубанып турган чагы, анткени айылда жаңы мечиттин имаратына капсула салынды. Эми имарат бүтүп пайдаланууга берилсе, жергиликтүүлөр заманбап шарттагы мечитке ээ болушат. Учурдагы мечит 1975-жылы элдик ыкма Ашар жолу менен салынгандыктан эскилиги жеткен. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, ушул элибиз жаңы мечитке муктаж болуп турат. Анткени эски мечитибизде кышында суук, жайында мындай аба жетпегендей болуп, эл кыйналып турган мезгили да. Ошондуктан бүт айылдарда мына бүгүнкү күндө жаңы мечиттер, заманбап мечиттер курулуп кетти. Биздики ошо мечити бар деп келип ушу токтоп калып турду эле. Мечит 2 кабат болуп, анда окуу борбору ФАП кошо салынат. Каржылоо бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы тарабынан жүргүзүлөт. Аталган уюм Кыргызстанда 20 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп, социалдык тармактарда колдоо көрсөтүп келет. Аталган уюм Кадамжай районунда буга чейин да мектеп, балдар бакчасы, ФАП жана клиникалардын курулушуна колдоо көрсөтүп келген. Алсак, өткөн айда район аймагында 6 мечит пайдаланууга берилген. Биз бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясы социалдык тармактарга көп көңүл бурабыз. Мектеп, бала бакча, ФАП, окуу борборлору, дагы мечит ушул сыяктуу имараттарды куруп келебиз. Мындан сырткары жогорку окуу жайларда дагы бир канча программалардын негизинде студенттерге колдоо көрсөтөбүз. Негизги максат билим берүү тармагына колдоо көрсөтүү. Кыргызстанда дагы бир канча ири долбоорлорду ишке ашырып, калктын жашоосуна шарт түзөбүз деп ойлойм. Эми алдыда муктаждыкка жараша ФАП мектеп жана окуу борбору облустун бир канча аймактарында курулат. Маалымат катары айта кетсек, ушул эле күнү Баткен районунун Карабак айылында да мектептин имаратына капсула салынды. Курулуш иштери келерки жылга аяктоосу күтүлүп жатат. Айзада Айталиева, Эрнист Азамат уулу, Медер Айдарали уулу, Алтын беш жаңылыктары.